Assalamu alaikum. Урматтуу Шумдук ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Күндөрдүн биринде Ибрахим пайгамбар түндө уйкуда жатып, ушундай бир түш көрдү. Түшүндө Ибрахим пайгамбар өзүнүн жалгыз баласы Исмаилди өз колу менен мууздап атканын көрдү. Bir маалда чоочу ойгонуп, кантсе да атасы эмеспи? Мындайча айтканда, көптөгөн жылдар бою бала көрбөй жүрүп, акырында 86 жашында көргөн. Көз алдында аталап, чурка ойноп күлүп, чоңоюп аткан жалгыз перзент эле. Баягы түшүндө өзүнүн уулун өз колу менен бычактап атканы Ибрахим пайгамбардын жүрөгүн үшүтүп жиберди. Ошол кезде Ибрахим пайгамбар 100 жашка, ал эми уулу Исмаил 15 жашка толуп, атасы менен тең басып жүрүүгө, орун колдон алып, жеңилин жерден алууга жарап калган эле. Ибрахим пайгамбар көргөн түшүнөн чоочу ойгонор замат дароо ушундай ой баса баштады. Бул эмнеси я? Бул түш балким шайтандан болуп жүрбөсүн? Же бул Аллахтын сыноосубу? Деп терең ойго батты. Бул коркунучтуу түш пайгамбардын жүрөгүн эмнегедир тынчсыздандырып аткандай болду. Себеби пайгамбарлардын түшүнө жөнөкөй шайтандын түштөрү кирбейт эле. Пайгамбарлардын түшүнө Аллах Тааладан келген кандайдыр бир аяндар же Аллах Тааланын кандайдыр бир буйруктары кирчү. Анын үстүнө бул түш чындап эле жөнөкөй болбогондой. Себеби ушул эле түш пайгамбардын түшүнө 3 күн катары менен кирип туруп алды. Бир кездерде Ибрахим пайгамбар эгер Аллах Таала мага бир уул берсе, мен аны курмандыкка чалам деп айтканы дагы эсине түштү. Мына ошондо Ибрахим пайгамбар бул түштүн анык Аллах Тааладан келген буйрук экенине толук көзү жетип түшүндү. Бул түш шайтандын жөнөкөй түш эмес, тескерисинче Аллах Тааланын буйрук экенине көзү жетип түшүнгөн соң, Ибрахим пайгамбар жараткан Аллах Тааладан келген буйрукту аткаруу үчүн даярдык көрүүгө киришип, уулу болгон Исмаилге мындай дейт: Уулум, жуунуп тазалан, атыр жыттан сүртүнүп, жолго чыгууга даярдан. Ошол кезде жанында Ажар эне бар эле. Уулумду кайда алып барасың дегендей карап калганда, уулумду досума алып барам дегендей Ажар энени жоошутат. Исмаилди досуна алып бараарын айткан соң, уулу Исмаилге мындай дейт: Өзүң менен кошо жип жана бычак алып ал. Азыр жолго чыгабыз. Деп жолго чыгышат. Ошентип атасы менен баласы жолго чыгышкан кезде учурдан пайдаланып, өз карасандайлыгын ишке ашыруу үчүн дароо баягы шайтан пайда болду. Шайтан экенин билдирбеш үчүн дароо адам кейпине айлана калып, Ажар эненин жанына келди. Адам кейпин жамына калган шайтан дароо Ажар эненин жанына келе калып, жалооруган көздөрү менен мындай деди: Ибрахим кайда кеткенин билесиңби? Ал уулуңду кайда алып баратканын билесиңби? Дегенде Ажар эне жай гана: Албетте билем. Уулумду атасы досуна алып кетти. Жок, ал Исмаил уулуңду сойгон алып баратат.
деп ажар эненин бейпил жүрөгүн бушайман кылууга аракеттенди. Ошондо ажар эне: Ананда ал уулун абдан жакшы көрөт. Андай жаман ишке барбайт, деди. Шайтан далбастап: ал Исмайылды соёт экен, анткени Аллах буйрук кылыптыр, дегенде ажар эненин жүрөгү жай ала түшүп: эгер Аллах Таалам буйруган болсо, эң жакшы нерсе. Биз ага дайым тобокел кылабыз, деп шайтанды өчүрө анын үмүтүнө суу септи. Эмне кылаарын билбей айласы кеткен шайтан ажар энени алдай албасына көзү жеткен соң, ошол замат дароо уулу Исмайилге жетип келди. Дароо Исмайылдын жанына келип: атаң сени кайда алып баратканын билесиңби? Албетте билем. Атамдын досуна баратабыз. Жок, атаң сени сойгон алып баратат. Раббимден ушундай буйрук келди деп, болбогур бир нерсени болжоп алыптыр. Шайтандын азгырыгын дароо түшүнгөн Исмайыл: ошондойбу? Эгерде Аллах Таалам буйруган болсо, анда биз аны жан дилден берилип аткарабыз, деп шайтандын үмүтүнө суу себип өчүрүп, аны кубалап жиберди. Шайтан эмне кылаарын билбей калды. Ошондо шайтан эмне кылаарын билбей, акырында акыркы үмүтү менен атасы Ибрагим пайгамбарды азгырмакчы болду. Ибрагим пайгамбардын жолун торой мындай деди: эй улугум кары, ук мени. Эч ойлонбой туруп, уулуңду кайда алып баратасың? Жалган түш менен шайтан сени биротоло азгырган тура. Айтып коеюн, түшүң шайтандан, деп ишендирүүгө жандалбастап атканда, Ибрагим пайгамбар мындай деди: сен куулган шайтансың, жолбогун бизге, деп жерден 7 таш алып, аны 3 жерге ургулап, кубалап салды. Эсиңизде болсо, ажылыкта шайтанга таш ыргытуу деген бар. Шайтанга ташыруу милдети мына ушул окуядан улам башталган. Ошентип Азирети Ибрагим пайгамбар уулу Исмайыл менен баягы Арафат тоосуна жеткен кезде көктөгү периштелер таңдана түшүштү. Толкундана түшүшкөн периштелер бири-бирине: Субханаллах, пайгамбар уулун курмандыкка чалууга алып баратат. Пайгамбарды курмандыкка чалууга алып баратат, деп жатышты. Ошол кезде Ибрагим пайгамбар уулуна баягы түшүндөгү көргөн ишти ачык айтты. Ибрагим пайгамбар жалгыз уулу болгон Исмайылды ушунчалык катуу сүйөт эле. Кенедей кезинен көз алдында чуркап ойногон сүйкүмдүү жалгыз баласына мындай деди: уулум, түшүмдө сени курбандыкка чалууга буйрук алдым. Дегенде уулу Исмайыл: атаке, ушундай өкүмдү сага Аллах Таала бердиби? Дегенде Ибрагим пайгамбар уулуна болгон сүйүүсүнө жеңилип калбоо үчүн кыска гана үн катып: ооба каралдым, деп көзүнө жаш алып туруп калды. Атасынын эмне дээрин билбей көзүнө жаш айлана туруп калганын көргөн уулу Исмайыл мындай деди: атаке, сен айтылган буйрукту аткар. Көрөсүң, мен сабыр кыламын, деп атасына өз жанын арнаганга даяр экенин билдирип, мындай деп кошумчалады: атаке, эгерде Аллах Таалам өзү буйруган болсо, анда мен Аллах Тааланын буйругу үчүн курман болууга ыраазымын. Мен буга сабыр кыламын, атаке. Жүрөгүңдү кыжагалат кылба. Мен сенден айрыларым менен Аллахыма барамын. Бул жалган дүйнөдөн айрыларым менен төрүктүү бейишке барамын. Атаке,
жүрөгүңдү кыжаалат кылба. Атаке, өз уулуңду өз колуң менен курмандыкка чалып, анан кийин өмүр бою менсиз жалгыздыктын күйүтүн, кусалыгын тартып каласыңбы деп сага боорум ооруп турат. Эх, менин ыкласман атакем. Аттиң, эгер үйдөн чыгаарда айтканымда, энекем менен коштошуп алмак экенмин. Уулум, бул нерсени энекең айтсам, көнбөй коебу деп корктум. Оозум дагы барган жок. Айта албадым. Атаке, мен мына мен даярмын. Бир аз гана айтаар кереесим бар. Колубутумду жакшылап бек байла. Болбосо жаным ачышып кеткенде тыпырчылап кемчилик кетирип албайын. Этегиңди жогору көтөрүп ал. Каным чачырап, кийимиңдин баарын булгабасың. Жаным оңой чыгып, сен дагы ишиңди тез бүтүрүш үчүн бычакты жакшылап ташка курчут. Бычакты тартаар кезде менин көзүмө караба. Аталык мээримиңди кече албай, Аллахтын буйругун кечиктирип алба. Энекеме менин көйнөгүмдү ала бар. Ошону менен көңүлүн жубатсын. Мени болсо шапаатчы болуп калды де. Аллага карай узаттым деп айтып бар. Уулунун акыркы сөздөрүн угуп туруп калган атасы Ибрагим пайгамбардын көзүнөн тамчы-тамчы жаш кетти. Үнсүз көккө ыйлап туруп, бир кезде балапаным, Аллах Тааланын буйругун аткаруума жардам кылып кайрат күч бердиң, деди да ата бала колдорун бийик көтөрө, алакан жайышып, о аламдардын ээси, о кудуреттүү Аллах, ушул абалда бизге сабырдуулук, чыдамкайлык бер. Улгайган кезимде мээримиңди төгөгөр дегенде, асманда карап турган периштелер дагы Субханаллах, о Аллах карачы, өзүңдүн ыраазычылыгыңды табабыз деп пайгамбар өз уулун курмандыкка чалганы турат. О Аллах, бул пайгамбарларга өзүң ырайым кыл деп асмандагы периштелер дагы Аллах Таалага тынымсыз сажда кылып атышты. Атаке, ишке кириш. Аллах Тааланын буйругун шыр аткаруу менен Аллахка болгон сүйүүнүн шартын так аткарган болосуң. Келеме, көп кечиктирбе. Ишке кириш атаке. Дегенде, уулу Исмаилди жаткырып, колубутун таңып байлаган соң, ичинде жан дүйнөсүнөн келген аталык мээрими менен: жалгызым, эми буйруса кыяматта көрүшөбүз. Ага чейин кош бол, деп бычакты уулунун кекиртегине такап: о кудуретиңден айланайын Кудайым. Бул менин уулум, өз канымдан жаралган, жүрөгүмдүн мөмөсү, жана адамдардын эң сүйүктүүсү эле, деп уулунун мойнунда такалып турган бычакты бир шилтеп тартайын дегенде, Аллах Таала Жабраил периштеге тезинен жеткиниң, бычактын мизине парда тартканга үлгүрүп кал деп буйрук кылды. Жабраил периште көз ачып жумганча жетип келди дагы бычактын мизине парда тартты. Ибрагим пайгамбар мойнуна такалып турган бычакты бир шилтей тарткан кезде уулунун мойну кесилген жок. Бычактын өтпөй калганын көргөн атасы
туура эмес тартып алдымбы деген ойдо шашалактап дагы бир ирет шилтеп жиберди. Мына ошондо бычак дагы да өткөн жок. Бул эмнеси дегендей бычагын карап туруп калган атасы жанындагы ташты бир шилтеди эле таш экиге ыргый ажырады. Уулунун мойнуна өтпөй жаткан бычак капкатуу ташты экиге бөлүп салганын көргөн Ибрагим пайгамбар эмне кыларын билбей туруп калды. Ташты бөлгүдөй курч бычак уулунун мойнунан өтпөй туруп калганда Аллах Таалага мындай деп үн салды. Сен менин кулдарымды жок кылып салуумду сураган кезиңди эстедиңби? Бир кездерде сен кулдарымдын күнөө кылып жатканын көрүп, аларды жок кылып салуумду суранган элең. Аллах Таала Ибрагим пайгамбарды миражга, асман кабаттарына көтөрүп, жер жана асман кабаттарын көрсөтүп жаткан чакта Ибрагим пайгамбар асман кабаттарынан жерди карады да, жерди карап аткан кезде күнөө кылып аткан адамдарды көрүп, "О жараткан, бул адам күнөө кылып атат. Аны жок кылып салчы" деп Аллах Таалага жалбарды эле. Аллах Таала дароо пайгамбардын дуасын кабыл кылып, ал адамды жок кылып салды. Бир убакта жердин башка тарабында күнөө кылып аткан адамдарды көрүп, ага каргыш тиледи эле, ал дароо ошол замат кыйроого учурап жок болду. Ушинтип отуруп, бир канча күнөөкөр адамдарды көрөрү менен, дароо ошол замат Аллахка кайрылуу менен аларды тып-тыйпыл кылып жок кылып атты. Күнөөкөрлөрдү көргөнүн көргөндөй эле жок кылдырып атканда, жараткан Аллах Таала Азирети Ибрагим пайгамбарга мына ушул курбандык сыноону башына салып койду. Адамды жок кылган кандай экенин түшүнүүсү үчүн, пайгамбар жаңылып атканын аңдап түшүнүүсү үчүн, өзүнүн баласын курбандык кылууну буйрук кылып, ушундай сыноону башына салып, акырында пайгамбарга мындай деп Аллах Таала вахий жөнөттү. Эй Ибрахим, сенин дуа тилегиң сөзсүз орундала турган пайгамбарсың. Сенин ар бир дуа каалооң орундала турган пендемсиң. Мен жараткан кулдарымдын жок болуусу үчүн антип мага дуа кылбай жүр. Себеби менин даргөйүмдө күнөөкөр болсо да алардын 3 өзгөчөлүгү бар. Бир мезгилдерде пенделерим күнөөлөр үчүн кеч болсо дагы баарын түшүнүп тобо кылчу болсо, мен анын тобосун кабыл кыламын. Балким алардын тукумунан мени эскерип, мага ибадат кыла турган муун келер. Кыямат кайын болгондо кааласам аны жазалаймын, кааласам кечиремин. Эй Ибрагим, шашма боло көрбө. Пенделеримдин жок кылынышын суранып, дуа кылганыңды токтот. Аларга убакыт берүү керек. Мен анткени алардын жаман жоруктарын, күнөөлөрүн дайыма көрүп билип турамын. Бирок жок кылгым келбейт. Менин пенделерим үчүн чексиз мээримдүү экенимди билет белең. Ошондо сен мен жараткан пенделеримди жок кылып салуумду менден сураган элең. Ал эми азыр болсо сен өз уулуңду өз колуң менен курмандыкка чалып атып, жок кылган кандай болот экенин аңдап түшүндүм.
жана менин курбандык сыноомон өтүп, менин буйругумду так аткардың, деп Ибрагим пайгамбарды мактады да Жабраил периштеге көктөн баягы кочкорду түшүрүүгө буйрук кылды. Жаратканды буйругу менен Аллах Тааланы улуктап мактаган абалда Жабраил периште көктөн ак кочкорду курбандык чалуу үчүн алып түшүп келе жатты. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Мына ошентип Ибрагим пайгамбар Аллах Тааланын буйругун так аткарып, сыноодон ийгиликтүү өттү. Ибрагим пайгамбар менен уулу Исмаил экөө тең сыноодон ийгиликтүү өтүшүп, Аллах Тааланын буйругу менен Жабраил периште алып түшкөн кочкорду курмандыкка чалышты. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Курман айт мээримдүүлүк майрамы. Алла Таала Каусар сүрөсүнүн 2 аятында Раббиң үчүн намаз оку жана курмандык чал деп буйрат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистердин биринде эгерде ким 4 түлүгү түгөл болуп туруп курмандык чалбаса, мечитибизге жакындабасын деген насаатында курмандык чалуунун канчалык маанилүү экендигин аңдап билүүгө болот. Курман айттын эрежеси өлгөн жакындарды эстеп кайгы менен өткөрүү күн эмес, мусулмандар чогулуп майрамдачу күн. Курманчылык кылуучу адамдар мусулман акыл ордунда, сапарда болбогон, балагатка жеткен, колунда бар. Ушул 5 шарты туура келген адамга милдет. Айт намазга чейин курмандык чалса болбойт. Курмандык кылуунун малы кой эчкинин жашы 1 жашар болуу керек, бирок тозу 1 жашардай көрүнсө. Уй бука 2 жашар, төө 5 жашта болуу керек. Ал эми мүйүзү түбүнөн сынып, 2 көзү же 1 көзү көрбөгөн же чолок мал. Кулагы же куйругунун 3төн 1 бөлүгү кесилген, тиши жок же кулагы тубаса жок болсо курмандык кылууга болбойт. Малды союунун тартиби: бычак курч болуусу, 4 бутун байлап кыблага каратып коюу, башка малдын көз алдында сойбош керек. Бисмиллах Аллаху Акбар деп тамагынан мууздоо. Мууздалган малды тезинен жүлүндөбөй туруу керек. Курмандык кылуунун адеби: курмандыкка арналган малдын сүтүн саат же жүнүн кыркып алууга болбойт. Эгер ошондой кылынса, наркын садака кылуу милдет. Ичинен бала чыкса, аны дагы союш керек. Курмандык кылган малдын эти уй же төөнү 7 адам кошулуп курмандык кылса, анын этин тараза менен так бөлүш керек. Союлган малдын этин 3кө бөлүп, өзүнүн үй бүлөсүнө, туугандарына, дос кошуна, тааныштарына, 1 бөлүгүн кедей кембагалдарга берген абзел. Союлган малдын этин сатууга болбойт. Бирөөгө сойдурса, анын акысына союлган малдын этинен же терисин берүүгө болбойт. Акысын өзүнчө берүү керек. Этин же терисин мусулман эмес кедей кембагалдарга дагы берсе болот. Чет жерден туугандарына акчасын жөнөтүп, менин атымдан курманчылык кылып койгула десе дагы жарайт. Келиңиз, урматтуу бир тууганым, ушул майрамдан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз дагы бир канча күн, жума, балким айлап коломтосунда эттин жытын жыттай элек бир туугандарыбыздын жүрөгүнө бактылуулук, көздөрүнө кубаныч тартуулайлы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, документ жана регистрация жасатууда сак болуңуздар. Себеби дегенде азыркы учурда мыйзамсыз түрдө алдоо жолдору менен фейк документтерди кымбат баада жасаган мошенниктер көбөйүп кеткендигин эскертебиз. Мына ошондуктан урматтуу мекендеш, эгерде сиз мыйзамдуу түрдө өзүнүн арзан баасында базага катталып, ишенимдүү регистрация жасатам десеңиз, анда мына бул номерлерге түз эле кайрылсаңыз болот. Биз баарын ишенимдүү жасап беребиз. Кеч кирип күн батайын деп калган эле. Баягы элдердин баарысы жумуштан чарчап келишип, акыры баягы сарайга эстеликтерге сыйынуу үчүн жолдо келе жатышты. Ошентип баягы элдер сарайга да жакындап кирип келишти. Ичине кирип эле көздөрү чанагына чыга кете жастап коркуп кетишти. Себеби алар сыйынуучу эстеликтердин баары талкаланып, майдаланып, быт-чыты чыгып калган эле. Ошол жердеги элдердин баарысы коркуп бири-бирин карап туруп калышты. Аркы бурчун караса, бир гана жалгыз эстелиги калган экен.
Ал эстеликти дагы жөн калтырбастан анын мойнуна чоң балтаны илип туруп кетип калган экен. Мындай нерсени көргөндө ошол жердеги бутпарастардын баарысы эмне кылаарын билбей бирин-бирин карап туруп калышты. Акырында арасынан бирөө: "Биздин Кудайыбызды талкалап кетиптир. Бул ишке кимдин дити барышы мүмкүн? Менимче Ибрахимден башка эч ким батын албайт го дейм. Бул нерсени Ибрахим эле кылды" деп арасынан бирөөсү чыкты. Ошол жердегилердин баарысы ошол замат Ибрахимден көрүшүп, ызы-чуу түшүп калышты. Акырында Ибрахимге ушунчалык ачууланышып, баягы текебер надан падышага билдирүүнү туура көрүштү. Себеби бул эстеликтер жөнөкөй эстелик эмес эле. Анткени баягы Намрут падыша: "Мындан кийин мага менин эстелигиме сыйынасыңар" деп өзүнүн сүлөкөтүнө окшотуп, өзүнүн кейпиндеги эстеликтерди тургузуп берген эле. Ошентип баягы бутпарастардын баарысы Намрут падышанын алдына келип, анын эстеликтеринин баарысын талкалап, быт-чытын чыгарып салганын айтып, даттанышты. "Ибрахим дейсиңерби? Кантип анын менин эстелигими талкалаганга дити барды? Дароо таап келгиле аны менин алдыма" деп буйрук кылар замат Ибрахим алейхиссаламды таап келишти. Ошондо Ибрахим алейхиссалам эч нерседен бейкабар, кебелбестен Намрут падышанын алдына түз эле басып кирип келди. Анын өзүн эркин сезип кирип келгени Намрут падышага эмнегедир жаккан жок. Себеби Намрут падышанын алдына ким гана болбосун ага ийилип салам берип, ага сыйынып, сажда кылып, анан барып жанына басып келчү. Ал эми Ибрахим алейхиссалам болсо түз эле басып келгенине Намрут падышанын ошончалык ачуусу келгендиктен: "Эй Ибрахим, сен кимдин алдына келип атканыңды унутуп калдыңбы? Сен эмне мага сыйынбайсың? Сени жана мени жараткан жалгыз гана Аллах Тааладан башка эч кимге сажда кылбаймын. Сенин башка кудайың барбы? Сенин кудайың ким өзү? Бир гана Кудай бар. Ал бүткүл аламдардын ээси болгон Аллах. Жалгыз гана Аллах Таала адамдарды өлтүрүүгө жана кайрадан тирилтүүгө кудуреттүү зат. Дегенде баягы Намрут падыша ушунчалык кызарып, ачуулана түштү. "Эй, антип өлтүрүп тирилтүү менин да колуман келет" деп туруп желдеттерине ары жактан эки кулду алып келүүгө буйрук кылды. Намруттун желдеттери ары жактан эки кулду алып келди дагы. Ошондо Намрут падыша ал келген эки кулдун бирөөсүнүн башын кыя чаап, экинчисин соо кое берди. "Мына көрдүңбү? Мен бирөөсүн өлтүрдүм, ал эми экинчисин соо койдум. Демек өлтүрүп тирилтүү менин колуман келет" деп өзүн эч кимге теңилгиси келбеген Намрут падыша Ибрахим алейхиссаламды карай шылдыңдап каткырды. Намрут падышанын текеберленген каткырыгы кулактын кужурун жеп аткан кезде Ибрахим алейхиссалам басып чыгып кетип калды. "Эй, токтогун. Сен менин эстеликтеримди талкалап койгонуңа кечирим сураганымдын ордуна кайра мен уруксат берерден мурун чыгып кетип баратасыңбы? Азыр токтобосоң мен сени жазалаймын" дегенде Ибрахим алейхиссалам артын кылчайып да караган жок. Ошол бойдон чыгып кетип калды. Намрут падышанын жанында турган бутпарастар: "Аны тим эле коебуз, аны башкача жол менен жазалашыбыз керек экен" деп чыкты. Ошол замат ошол жердеги баягы эстеликке сыйынган бутпарастардын баарысына бул сунуш майдай жакты. Ар кимиси аны минтип жазалайлы, аны мындай жазалайлы деп ар кандай ой пикирлерди айта башташты. Мына ошондо арасынан бирөөсүнүн ушундай жаман ой чыкты: "Үкүндарым, эгерде туура көрсөңүз, биз баарыбыз чогулуп отун даярдайлы. Ушунчалык көп сандагы отун чогултуп, ал отундарды ээн талаага алып баралы дагы
бул акмакты ал жерге байлап, куйкалап, кыйнап, өрттөп жок кылалы. Дегенде ошол жердеги турган бардык бутпарастар ушуну кылалы, аны өрттөйлү, жок кылалы, туура айтат деп көпчүлүктүн колдоосун таба түштү. Ошентип Ибрахим алейхиссаламды өрттөө чечими чыгып, Намрут падышанын чечими менен баягы бутпарастар болгон толгон жердеги отундардын баарын чогултуп, ташып келип атышты. Ибрахимди өрттөйт турбайбызбы деп Ибрахимдин өрттөлүшүнө даавалары канган бутпарастар сүйүнгөндүктөн, Ибрахимге өчөшкөндүктөн болгон толгон күчү менен отун ташып отуруп, чогулган отундардын көптүгү үйүлүп кеткендиктен тоодой даражага чейин жетип кетти. Отундардын баары чогулуп даяр болгон соң, ал жерге ошол жердеги жашоочулардын баарысы концерт көргөндөй эле баарысы жетип келишти. Жана болгон толгон бутпарастардын баары келип, акырында Намрут падыша өзү келди. Кана эми Ибрахимди алып келгиле деп желдеттерине катуу буйрук берди. Желдеттери дароо Ибрахим алейхиссаламды таап келишти. Намрут падышанын жүрөгү таштай болгон аскерлери Ибрахим алейхиссаламды чынжырлап, колуутун бекем байлады. Ибрахим алейхиссаламдын колуутун чынжыр менен бекем таңып байлаган соң, ошол жердеги келген элдердин баарысы жана болгон толгон бутпарастар «Мынакей, ушуну гана көрмөк бул» деп ичинен да, сыртынан да кызыңдап, каткырып күлүп атышты. Мына ошондо баягы астка тоодо үйүлгөн отунду күйгүзүштү. От ушунчалык жалбырыттап, алоолонуп кеткендиктен жанына жакын эч ким басып бара албай калды. Мына ошондо Ибрахим алейхиссаламды алыстан атып, оттун как ортосуна атып түшүрүү үчүн атайын бир куралды сүйрөп келишти. Алоолонгон, жалыны көккө чейин жеткен жалбырыттаган оттун как ортосуна атып түшүрүү үчүн куралга Ибрахим алейхиссаламды байлап, атууга даярданып турушту. Мына ошондо бутпарастар аны оттун как ортосуна атып түшүрүү үчүн даярданып, Намрут падышанын гана буйругун күтүп, анын көзүн карап турган кезде, бул нерсеге күбө болуп турган жердеги жана көктөгү периштелер тынчсызданып, эмне кылаарын билбей, акырында Аллах Тааланын алдына жетип барышты. О жараткан Аллах, өзүңө гана сыйынып, өзүңө гана жалбарган алсыз кулуң Ибрахим алейхиссалам отко ташталуу алдында турат. О жараткан Аллахым, ал дайым жалгыз гана өзүңө жан дили менен берилип ибадат кылган ыкластуу пайгамбар эле. О жараткан Аллахым, өзүңдүн берген неематың менен бизге уруксаат берсең, биз тез арада жетип барып, ал пайгамбарга жардам берели деп Аллах Тааладан уруксаат сурашты. Чынжырланып байланып, оттун как ортосуна ыргытылайын деп турган Ибрахим алейхиссаламдын жанына бир периште учуп келип, мындай деди: «Эй Ибрахим, мына азыркы тапта мага Аллах Таалам бардык шамалдын өкүмүн мага берди. Эгерде кааласаң, бул жалындап аткан отту жалп эте өчүрүп салайын». Аңгычыл Ибрахим алейхиссаламдын жанына экинчи периште учуп келди. «Эй Ибрахим, Аллах Таала мага азыркы тапта бүткүл суулардын өкүмүн берди. Эгерде кааласаң, бул жалбырыктап аткан отту суу менен жууп өчүрүп салайын». Акырында үчүнчү периште учуп келип: «Эй Ибрахим, Аллах Тааланын каалоосу менен азыр бүткүл топурак менин өкүмүмдө турат. Эгерде кааласаң, бул күйүп аткан отту жерге жуттуруп жиберейин». Дегенде Ибрахим алейхиссалам ал периштелерге жылмайып карады да: «Мен Аллахым эмнени каалаган болсо, мен ошого ыраазымын. Ал эми силер аралашпай тургула. Эгерде мен куткарылсам, Аллахтын ырайымынан деп билемин. Эгерде куткарылбай калсам, анда мен өзүмдүн кемчилигимден деп билемин. Аллахым эмнени кааласа,
мен ошого ыраазымын. Аллах Таала кандай гана эң жакшы өкүл. Мага жалгыз гана Аллах Таала жетиштүү. Деген кезде Ибрахим алейхиссаламдын жанына Жабраил алейхиссалам учуп келди. Ибрахимдин жанына учуп келген Жабраил периште мындай деп сурады: "Эй Ибрахим, айта турган тилегиң барбы?" Дегенде Ибрахим алейхиссалам: "Ооба, тилегим бар, бирок сага эмес." Ибрахим алейхиссаламдын бул сөздөрүнө таң калып туруп калган Жабраил периште кайра сурады: "Эй Ибрахим, сен эмне үчүн Аллах Таалага дуа кылбай жатасың?" Дегенде Ибрахим алейхиссалам Жабраил периштеге карады да: "Сен мени азыр көрүп атасыңбы? Мына сен менин азыркы абалымды көрүп турасыңбы? Аллах Таалам бардык нерсеге кудуреттүү зат. Аллах Таалам бардык нерсени көрүүчү жана билүүчү. Аллах Таалам керек болсо менин жүрөгүмдүн түпкүрүнө чейин көрүп турууга кудуреттүү зат. Жада калса, ушул оттагы кимдин кудурет күчү менен жалбырыттап күйүп атканын билесиңби?" деп аткан кезде Ибрахим алейхиссаламды оттун как ортосуна атып ыргытып жиберишти. Ибрахим алейхиссалам жалбырыттап жалындап күйүп аткан оттун как ортосуна кулап түшүп келе жаткан кезде Аллах Таала ал отко мындай деп буйрук кылды: "Эй жалындаган от, сен Ибрагимге бейпил жана салкын болгон." Дегенде Аллах Тааладан коркуп кеткен жалбырыттап аткан от ошол заматтару көздүн жоосун алган жыпар жыттуу гүлзарларга айлана түштү. Аллах Тааланын буйругунан коркуп кеткен баягы жалбырыттап аткан от ошол заматтару өзүн түркүн түстүү гүлдестеге айландыра салды. Кудуреттүү Аллах Тааланын мындай кереметин көргөндө ошол жерде карап тургандардын баарысы таң калып туруп калышты. Жүрөгү оозуна тыгыла коркуп кеткен Намрут падыша ошол заматтару Ибрагимге мындай деп кыйкырып жиберди: "Мен сенин Кудайыңа эми ишендим. Мен сенин Кудайың үчүн 4000 уйду курмандыкка чалаамын" деп чөгөлөп отуруп калды. Ошол жерде чогулуп топтолгон эл жана бир топ путпарастар дагы мындай Аллахтын кереметин көргөндө жакаларын кармашып ыйманга келе түшүштү. Бирок текебер Намрут падышанын жүрөгү таштай катып калгандыктан анын ыйманы көккө узааган жок. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.